Кыргыз мамлекеттик техникалык университети өлкөдөгү инженердик техникалык билим берүүнүн флагманы. 60 багыт боюнча адистерди даярдап чыгарат. Бүгүнкү күндө ички жана тышкы эмгек базарында окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө суроо талап жогору. Өзгөчө энергетика, транспорт, куруучу, тамак аш технологу, IT жана дизайнер тармагын бүтүргөндөр бат жумуш таап кете алышат. Биринчи ойлоп табуу, анан тартып, тигип, мындайча айтканда эң баштан аягына чейин бүт баарын үйрөтүп берген. Ошондо азыр биз уже проекттер менен иштеп баштадык. Окуу жай алгач институт катары ишин баштап, кийин университеттик деңгээлге жетти. Жарым кылымдан ашык тарыхта кыйынчылыктарга туш болуп, оор учурларды башынан кечирди. Ага карабастан жоюлуп кетпей, окуу жай катары студенттерди уясынан учурууда. Карт тарыхы бар техникалык университеттин түптөлгөнүнө быйыл 70 жыл болду. Маараке Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында салтанаттуу белгиленди. Камчы карбаган кыргызга карандашты карматтык. Чыла там менен согуп үй салган кыргызга кирпичти койгонду үйрөттүк. Ошол эле учурда билим берүү комиссариаты дагы политехникалык бизде техникумду, институтту, келечекте университетке айларын билген ошол учурдагы көсөмдөрүбүз ушул ишти иреттеп катары менен коюп жылдыра башташты. 1954 жылы бизде политехникалык билим берүү жааты кенен өлкөбүзгө жайылды. Университеттин калыптануусунда жана өнүгүүсүндө ар бир ректордун өзүнүн салымы болду. Биринчи ректор бул Сухомлинов Георгий Акимович 1954 жылдан 75 жылга чейин 21 жыл ректор болуптур. Чыныгы жетекчи жана уюштуруучу болуу менен Сухомлинов ошол кездеги Фрунзе политехникалык институтуна жана жаңы формациядагы адамдарды тарткан. Мындан туура 42 жыл мурун 8 факультет, 29 адистик боюнча инженерлерди даярдаган окуу жай кеңейип отуруп, бүгүнкү күндө 68 кафедрага, кармагындагы институттардын саны 10го жетти. Мындан тышкары 2 жогорку мектеби, университеттин аймактарда 4 филиалы, 3 окуу кампусу бар. Студенттердин саны болсо 25 миңге жетти. Эл аралык байланыштары дагы жакшырып, Европа мамлекеттериндеги алдыңкы окуу жайлар менен кызматташып келген окуу жай жакынкы чыгыш өлкөлөр менен байланышты күчтөйт. Азыркы учурда биз бул чыгыш тарапты карап атабыз. Азыр Корея менен, Кытай менен, Кытай бизге азыр чоң лаборатория ачып берип атат. Жанагы бир жол, бир поезд, бир жол деген проекттердин алкагында аябай чоң лаборатория ачылып атат. Техникалык университет билим берүүдө сапатка өзгөчө көңүл бурууда. Ошол эле учурда мамлекет тараптан чоң колдоо көрсөтүлүп жатат. Алсак 2002 жылы президенттин жарлыгы менен өзгөчө статусу берилген. Мунун аркасында Борбордогу Курулуш, транспорт жана архитектура университети менен геология, токен иштери жана жаратылыш ресурстарын өздөштүрүү жогорку окуу жайы кошулуп, толук эркин иш алып баруу укугу берилди. Мындай колдоонун аркасында университеттин мүмкүнчүлүгү кыйла кеңейди. Эркиндик бул биринчиден жана окуу академический эркиндик деген бар. Биз программаны каалаганда койсок болот, өзүбүздүн, бирок каалаган деген эмес, өзүбүздүн совет бар, советтен чыгарып коебуз. Биринчиси, экинчиден бизге берилген жанагы өзүбүздүн акчабызды өзүбүз каалаганда алып иштете алабыз. Үчүнчү, башка мисалы министерствага кайрылбай эле өзүбүз башка партнерлор менен иштесек болот. Мурун андай нерселер бир аз кыйынчылык болчу. Согласовать этип антип бергенгечи. Жогорку окуу жай билим берүүдө жергиликтүүлөрдү гана окутпастан чет өлкөдөн дагы студенттерди тартууга басым жасоодо. Учурда жалпы студенттердин 5%-ын сырттан келип окугандар түзөт. Окуу жайдын билим берүүдөгү жетишкендиктерин эске алып, президенттин жарлыгы менен Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине даңк медалы ыйгарылды. Дүйшөн Шаршембеков, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы